Eşik kagуунун 11 adebi жана алар төмөнкүлөр. Корс мамиле көрсөткөнсүп катуу каккылабоо. Үйдөгүлөр уга тургандай каккылоо жетиштүү. 3 жолу тыкылдатуу, чыкпаса 3 жолу кагуу. Тыкылдатуунун аралыгы аалымдардын айтуусу боюнча 4 рекеттик намаздын убактынча болсо жакшы. Эгерде үй ээси намаз окуп жатса, шашпай бүтүп ача тургандай болсун. Эшик каккылоодо эшиктин тушуна эмес, оң же сол тарабына туруу. Уруксат берилбесе кайтып кетүү. Каккалаганда ичкериден ким деп суроо берилгенде, мен же бери карап койсоңуз же бирөөмүн да деп айтпоо. Ахматмын деп түз эле өзүңүздү тааныштырыңыз. Жаныңызда шеригиңиз болсо, анын да атын кошо айтышыңыз керек. Эшикчи кызматчы же башка бирөө ачып ээси үйдө экенин айтса, уруксат сураган соң кирүү. Үйдүн эшигинен гана келүү, терезеден же үйдүн арт жагынан кирбөө. Дарбазанын тешигинен короонун ичин карабоо. Сахабалар пайгамбарыбыздын эшигин тырмагы менен тыкылдатчу эле. Сапарга чыгуунун 13 адеби жана алар төмөнкүлөр. Сапарга чыгуунун алдында бардык милдеттерди орундатуу оң. Сапарга шериктер менен чыгуу керек. Алар 3төн ашык болгону жакшы. Бирөөсүн амир кылып шайлап алуу. Таза ниет менен чыгуу. Ата-энеден уруксат суроо. Сапар алдында аалымдардан насаат алуу. Бара турган жерди изилдеп коюу жакшы. Сапар намазын окуу жана дуасын окуу керек. Унаага отурганда унаа дуасын окуу. Сапарда көбүрөөк дуа кылган жакшы. Аял заты махрамы менен гана сапарга чыга алат. Сапардан келгенде үйгө баруудан мурда мечитке баруу, намаз окуу. Сапардан кайтканда белектерди сатып ала келүүгө аракет кылуу. Орозонун 15 адеби жана алар төмөнкүлөр. Сухур кылуу сүннөт, саарлык жегенге аракет кылуу. Тамактан кийин колду жууп, оозду жакшылап чайкоо, оозду тамактын калдыктарын калтырбоо. Оозду жабуу дуасын окуу. Ифтарды шашылып ачуу жакшы. Бир ууртам суу болсо да ичип алып, шам окуу, андан соң тамактануу. Корма же суу менен ачуу сүннөт. Бейшемби жана дүйшөмбү күндөрү орозо кармоо сүннөт. Күн сайын катар менен орозо кармай бербөө. Жок дегенде бир күн кармап, экинчи күнү кармабай жүрүү. Ифтарда ооз ачуу дуасын окуу. Ифтардын алдынан кылынган дуа кабыл болот. Андыктан көбүрөөк дуа кылууга тырышуу. Орозо кармаган адамдарды ооз ачырууга аракет кылуу. Ифтарга чакырса баруу. Эгерде 2 кишиден чакыруу түшсө, анда эшиги сизге жакынынан баштап баруу. Байларды ифтарга чакырса болбойт, анткени алардын тамакка акчалары кенен деген түшүнүк туура эмес. Байларды ифтарга чакырууга тыюу жок. Дененин эле орозосун эмес, рухтун да орозосун кармоого аракеттенүү, арамга карата өзүн тыюу. Айт майрамынын 11 адеби жана алар төмөнкүлөр.
2 ayt bayramı teң ayt namazı menen baştalat. Бул күндөрдү гусул менен баштаган жакшы. Жакшы атырларды себинүү. Жакшы кийимдерди кийинүү. Айт намазга курма же башка шириндиктерди жеп келүү жакшы. Жолдо бара жатканда такбирди сыртынан айтып кеткен жакшы. Намазга жөө барган жакшы. Намаздан кайтканда барган жолуңуз менен эмес, башка жол менен кайткан жакшы. Бири-бирин майрам менен куттуктоо керек. Үйдөгүлөргө майрамдык маанай тартуулоо жакшы. Бул күндөрү орозо кармоого болбойт. Ажылыктын 15 адеби жана алар төмөнкүлөр. Birinci ilimdүү, такыба кишилер менен кеңешип алып баруу. Эл көрсүндөн сактануу. Карыздарды төлөп, абалга жараша акысын бере электериңиз болсо, берип, баарынан кечирим сураган соң ажыга барган жакшы. Досторго жана жакындарга билдирип коштошуп кетүү, дуа кылып турууларын өтүнүү, сизден кеткен болсо кечирим сураган оң. Урушуп кеткен мусулман бир тууганыңыз менен жарашуу. Жалаң адал жол менен гана табылган акчага баруу. Ажылыкка кетип баратканда жана ажылык учурунда Аллахтан мурдагыдан да көбүрөөк коркуу. Аллахты көп эстөө. Өзүңдү ыклас, жөнөкөйлүк жана сабырдуулук менен алып жүрүү. Ажылык убагында соода иштери менен алектенүүдөн кармануу. Ажылык амалын жакшылап окуп үйрөнүү жана аткаруу. Керексиз сөздөр жана иштер менен алектенүүнү таштоо. 4-күнү күнү жолго чыгып кете албасаңыз, анда дүйшөмбү күнү жолго чыгуу. Ар дайым даарат менен жүргөнгө аракеттенүү. Үйдөн чыгуунун алдында 2 рекет намаз окуу. Кабырларга зыярат кылуунун 9 адеби жана алар төмөнкүлөр. Ниетти тууралап баруу. Кабырдын үстүндө отурууга жана басууга болбойт. Адамдын кабырында сыйлоо керек. Куран окуп дуа кылуу. Өлгөн адамды тилдөөгө, каргаганга болбойт. Жакшы сөздөр менен гана эскерүү керек. Кабырларга зыярат кылуу үчүн эч кандай убакыт белгиленген эмес, каалаган убакта барса болот. Даарат менен барган жакшы. Кабырга мөмө бербеген дарактарды тигүү да сүннөт. Өлүмдү эстөө, дүйнөнүн утурумдуулугун эстөө жана акырет тууралуу ой жүгүртүү.